Бишкек шаарында, Ош шаарында айыл жерлеринде бул жок койсо, айыл жерлеринде себеби жеке менчик мектептер аз. Ош шаарында, Бишкек шаарында элди, окуучуларды биз бай жана кедей кылып экиге бөлүп койдук акыркы 10-15 жылда. Колунда бардын балдары бардыгы частный мектептерде окушат. Колу жукараагы мамлекеттик мектептерде окушат. Туура айтамбы? Ооба, бар. Ал жерде лицензияларды сиздер бересиздер, туурабы, частный мектептерге? Ооба, мамлекеттик. Ошонун ичинде кайсы сабактар окулуп атат, предметтери кандай окулуп атат, тарых кандай окулуп атат, текшерген киши мен билгенден почти жок кесе. Кээ бир частный мектептерде директорлори Индиядан келген, Филиппинден келген, завуштары Англиядан келген, эч кандай бир кыргыздын бир нарк насил манас атабыз же болбосо жанагы кыргыз мамлекетинде кыргыздарга тиешелүү жанагы нарк насилди бир унутуп койгондой бир муундарды тарбиялап өзүбүз алып келатабыз. Бишкек шаарында эгерде мен сөзүмө ишенбесеңиз чыгып бир 14-10 жаштагы балдар менен сүйлөшүп көрүңүз. 90% орусча сүйлөшөт. Же туура эмес айттым? Туптура. Бул чоң трагедия. Улуттун трагедиясы. А сиз министр, билим берүү министри, ушул жерде бизге депутаттарга бир чоң бир өзгөрүүгө алып келе турган бир мыйзамдарды алып келишиңиз керек. Биз сизди колдоп, ошол жагынан катуураак иштегенге аракет кылышыңыз керек. Урматтуу министрлик кызматка бара жаткан Догдургүл Шаршеева. Анан сиз өзүңүз тарыхчы экенсиз, айтыңызчы. Орто мектептерге канча жылдык тарых предмет болуп кире баштайт? Негизинен тарых сабагы 5-класстан баштап кошумча предмет катары кирет. Анан 11-класска чейин окутулат. Биз азыр тарых кайсы предметтер окутулат? Сиз менин суроомду түшүнбөдүңүз. Бир окуя болду. Мисалы, ошол история, тарых. Канча жыл өзүнүн эффектүүлүгүн жанакындай көрсөтүп, предмет катары окутула баштайт ошол окуя. Негизинен базистик окуу планы 5 жылга кабыл алынат билим берүү стандартында. Анан 5 жылдын ичинде жана өлкөнүн өнүгүү багытына ылайыкташтырып кайра жазылат. Мен айтайын дегеним, 2005 жылы Кыргызстандын эң бир туңгуч президенти Аскар Акаев качып кетти. Революция, переворот мен билбейм. Бул тарыхка киреби, кирбейби предметтин катары, сабакка? Окуя катары кирет. Окуя катары. Ошол сабак берилип атабы окуучуларга? Бул мугалим кошумча мисалы үчүн Кошумча эмес, мындай китепке тарых, Кыргызстандын тарыхы деген китеп бар. Ошого 2010 же болбосо жана 2010 жылы 7 апрелде болду эле. 2010 жылы 7 апрелде ал сөзсүз кириш керек. Же болбосо жанагы Бакиевдин качканы, Атамбаевдин камалганы, булар качан тарых сабагына кирет? Кыргызстан тарыхына. Азыр мына убактысы мөөнөтү бүтүп калды стандарттардын. Биз кайрадан муну Дагы эле тарыхта революцияларды окутуп жиберебизби? 17-жылкы болгон. Жок, азыр биз тарых предметин окутууда саясий тарыхтан алыска кетип өнүктүрүүчүлүк, талдоочулук тарыхка багыт берүү киргизип атабыз. Себеби 32 жылдык эгемендүүлүктө Кыргызстанда окуучуларыбыз ар бир баскан жолду билиш керек, тарыхын билиш керек. Эгемендүүлүк жолунда мамлекеттин өнүгүү жолу кайсы жол менен келди? Ошол эле тарыхта мисалда Садыр Нуркожоевдин камалганы, чыгып президент болгону, ушуну бардыгын окуучулар билиш керек. Муундар, жаш муундар. Андыктан Кыргызстандын тарыхын карап чыкканда предмет өзүңүз тарыхчы экенсиз. Рахмат, көңүл бурушуңуз керек. Же туура эмес айттымбы? Туура.